эми отчет бериштин негизги маселеси эмне үчүн дегенде өзүңүздөр билесиздер, мен дагы ошо Акыл Өсөнбековичке окшоп отчет берүүгө үлгүрбөй калбайын деп отчет берип коеюн деп атамын. Ошол үчүн ушуну сиздерге жеткизип коеюн деп. 2020 жылдын октябрынан азыркы мезгилге чейинки Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин зыяндын уурдун толтуруулар боюнча маалыматы. Урматтуу коллегалар, мен цифраларды айтамын, чтобы кийин адаштырып албасаңыздар, урматтуу журналисттер. Себеби дегенде журналисттер кээде ушундай болуп атат да, цифраларды айтсаң, бир цифраны башка цифрага алмаштырышы менен анан жанагы туура эмес маалымат берип коюшат да. Ошондуктан так айтам, шашпай. Цифраларды алмаштырып албаңыздар. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ушул 2020 жылдын октябрынан баштап бүгүнкү күнгө чейин бардыгы болуп 168 миллиард 287 миллион 49 миң 184 сом өлчөмүндөгү акча каражатын кайтарды. Бул бүгүнкү курс боюнча доллар менен 1 миллиард 945 миллион 515 миң 19 доллар акш долларынан ашык болот экен. Демек, дагы бир жолу айтайын, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кайтарган акчалары бардыгы 168 миллиард 287 миллион деп коеюнчу, сомдорун айтпайын. 1 миллиард 945 миллион доллар болуптур. Булардын арасынан акчалай түрүндө 37 миллиард 776 миллион сом. Мен кыскаларын айтпай эле коеюн, себеби сөз көбөйүп кетет экен. Акчалай түрүндө 37 миллиард 776 миллион сом болуптур. Бул деген 436 миллион 725 миң акш доллар болот экен. Мүлк түрүндө 130 миллиард 510 миллион сом болот экен. Доллар түрүндө 1 миллиард 508 миллион доллар акча болот экен. Кылмыш иштерин жана мүлктү ишке ашыруу алкагында төмөнкүлөр күтүлүүдө. То есть биз мына ушул декабрь айынын аягына чейин дагы кошумча 40 миллиард 893 миллион сомдук жумушту аткарып бүтөбүз деген оюбуз бар. Булар азыр кылмыш ишин алкагында каралып жана бүтүп аткан жумуштар. Бул 472 миллион 755 миң доллар болот. Демек, мен жыйынтыктаймын. 2020 жылдын октябрь айынан азыркы декабрь айынын аягына чейин, 2024 декабрь айынын аягына чейин 209 миллиард сом акча жиналган. 209 миллиард. Бул 2 миллиард 400 миллион доллар акча болот экен. Так, 2 миллиард 400 миллион доллар акча болот экен. Эми ушул акчалардын кайсыл акчасы каяка кеткендиги боюнча мен силерге маалымат берип коеюн. Зыяндын ордун толтурулган каражаттар боюнча акчалай түрүндөгү 37 миллиард 776 миллион сомду каяка кеткендиги. Республикалык бюджетке 3 миллиард 352 миллион акча кетти. Мен мындай суммалардын сомдорун айтпай атам, акыркыларын. Мамлекеттик бажы кызматына бажылык бузуулары боюнча 395 миллион 503 миң акча каражатын котордук. Мамлекеттик салык кызматына салык жашыруу боюнча 4 миллиард 394 миллион доллар сом акча котордук. Доллар эмес, сом. Турукташтыруу фондуна, став фондго 16 миллиард 952 миллион сом котордук. Стадион курууга, конкретно мына стадион, жаңы стадион билесиздер. Ошо жаңы стадионго дагы ушул биздин толукталган акчалардан которулду. Ал жерге которулган акча 12 миллиард 681 миллион сом. То есть УКМК өзүнүн жанагы топтолгон акчаларынан өз билемдик менен бир дагы сом акчаны биз иштеткен жокпуз жана иштете албайбыз мыйзам боюнча. Ошол акчалардын бардыгы бизге депозитке түшкөн акчалардын бардыгы мына ушинтип бөлүнүп мамлекетке кетет. Андан кийин мамлекет уже бажы кызматы, салык кызматы, республикалык бюджет, став фонд булардын бардыгы анан өздөрү ошол жерде иштетишет. То есть аларга дальше уже биз отчет бербейбиз.
Ошолорго чейин акчаны жеткизип бердик, калганын алар өздөрү иштетишет. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги азыркы күндө ачык аукциондор аркылуу 8 миллиард 963 миллион сомдук акча каражатын мүлк түрүндө ишке ашырды. То есть биз, урматтуу коллегалар, муну дагы ачык айтып коюшум керек. 1100 бардыгы болуп 1174 объектини биз кайтардык. Мамлекеттик мүлккө кайтардык. На общую сумму 130 миллиард 510 миллион сомго. Анын сатылганы, бүгүнкү күндө сатылганы 44 объект сатылды, 8 миллиард 963 миллион сомго. Мамлекетке берилген объектилер 184 объекти мамлекетке өткүзүп бердик. Бул эмне деген объектилер? Бул объектилер менде жазылган. Бул объектилер пансионаттар, стадиондор, балдар лагерлери, мектептер, бала бакчалар, заводдор, соода аянтчалары, жер тилкелери болуп кайтарылган. Ошону 184 объектини 47 миллиард сомдук объектини биз мамлекетке кайтарып бердик. Бүгүнкү күндө 945 объект калды. Ченем менен 75 миллиард сомдук объект калды. Бул бүгүнкү күндө жанагы мүлк агенттиги тарабынан сатылып атат. Дагы бир жолу айтайын, биз кайтарып берген объектлердин бардыгы 100% мүлк агенттиги тарабынан аукционго коюп сатылат. Анын сатылышына, баасына, кимге сатылышына биздин эч кандай тиешебиз жок. Аны ошол мамлекеттик орган карап турат. Так. Эми дагы ушулардын арасынан мен общий маалыматты бердим да силерге, канча акча түшкөн, канча акча каяка бөлүнгөн, ошол боюнча маалыматтарды бердим. Эми ушулардын арасынан резонанстуу болгон бир нече коррупциялык кылмыштар боюнча маалымат берип коеюн. Биринчи, 2021 жылы Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты, мурдагы депутаты Кубанычбек Жумалиев мамлекеттин кирешесине 1 миллиард сом, 11 миллион 976 акш долларын акчалай жана мүлк ретинде төлөгөн. Кубанычбек Жумалиев 1 миллиард сом төлөдү. Дагы айтайын, экинчиси, o mülk жөнүндө жана башкалар анын ошол акчанын 45 миллион сомун накталай төлөдү. 955 миллион сомго бааланган Ташкөмүр шаарындагы цемент заводун мамлекетке өткөрүп берген. Так. Экинчи, ошо резонанстуу кылмыштар боюнча. Экинчи, 2022 жылы Кыргыз Республикасы финанс министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Аддет Кубанычбек мамлекеттин казынасына 51 миллион 276 миң сом накталай акча каражатын төктү. Аны билесиңер, ошол бажы кызматынын төрагасы болуп турган маалда кармалган. Ошол үчүн төгүп чыккан. Силер айтып атпайсыңарбы? Отуруп эле чыгып кетип атат деп. Жок, отуруп жөн чыкпайт. Эгер кимдир бирөө ошол биздин улуттук коопсуздук мамлекетине кармалган болсо, сөзсүз түрдө өзүнүн жазасын алып анан чыгат. Жөн отургузуп кайра чыгарып бере турган оюнчук эмес. 500 соода түйүндөрүн камтыган 209 гектар аянтындагы Баткен базары Шадиевдики болчу. Ал дагы мамлекеттин балансына өткүзүлдү. 551 миллион 999 миң сомдук. То есть Баткен базары толук бойдо мамлекетке өтүп, азыр мамлекеттин карамагында. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Нурлан Макеев мыйзамсыз менчиктештирген базар баасына 4 миллиард сомдук баягы Чүй облусундагы Кемин районунда 353 гектар жерлери мамлекеттик менчикке кайтарылды. Салыктык башкаруу жана статистикалык тутумдарды модернизациялоо боюнча Дүйнөлүк банктын долбоорун боюнча сатып алууларды жүргүзүүдө коррупциялык фактылары боюнча Кыргыз Республикасы финанс министрлигине караштуу мамлекеттик салык комитетинин
төрағасының орынбасары Дубанаев Адилет Садырбекович кармалган. Ал бүгүнкү күндө ички аудит кызматын өткөргөн аудиттик текшерүүсүнүн жана Соода өнөр жай палатасынын экспертизасынын натыйжасында долбоордун баасын ашыкча көтөрүү жүзүндө 1 миллион 267 миң АКШ долларын зыян аныкталган жана ошол толук бойдон мамлекетке кайтарылып төлөндү. Акциз маркалары боюнча мен отдельно айтамын. Акциз маркалары боюнча налоговыйлардын кылмыштары боюнча бул чоң резонанстуу кылмыш болду. Мындай чоң кылмыш ачылган эмес. Мен муну отдельно айтып кетейин. Кылмыш иши алкагында Чыныбай Турсунбековдун үй бүлөсүнө таандык болгон Капитал банк банкы акционерлик ачык коому 100% үлүш мамлекетке өткөрүлдү. Баасы 2 миллиард 40 миллион сомду түздү. Андан сырткары Чыныбай Турсунбековдун ээлеп алган жанагы арак заводу. Арак заводу дагы толук бойдон мамлекетке өткөрүлдү. Бишкек ликер водочный завод деп коет элек го. Ошол дагы өткөрүлдү. Андан сырткары Чыныбай Турсунбековдун аялы кайсыл бир мошенниктер менен байланышып, аны билесиздер. Анан ошонун негизинде булар ушул мени биздин кылмыштын алкагын ошондой иш кылды. Мени улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасын взятка менен кармайбыз деп мага 5 миллион доллар даярдашкан. 5 миллион доллар даярдашып, анан ушуну Ташиевке беребиз деп даярдашкан. Бул жерде чет элдик дагы бир-эки башка кызматтар дагы катышкан да. Бирок биздин балдардын кыраакылыгынын негизинде ошол мошенниктер да кармалды. Бардыгы 5 миллион долларын дагы алдык. И мамлекетке өткүзүп койдук. Так. Алар наверное билбейт окшойт ушу. Ташиев эч кимден эч кандай бир сом дагы акча взятка албастыгын. Бул аларга сабак болду да. Мына ошентип Чыныбай Турсунбековдун аялына үй бүлөсүнө таандык Капитал банкы өттү мамлекетке. Капитал банкты билесиздер, мурдагы Максимдин банкы болчу. Булар туура эмес ошол маалда Атамбаев маалында приватизация кылып сатып алдык кылышкан, бирок ошо види приватизацияга алып коюшкан Максимдин банкын. Ошону кайра мамлекетке кайтардык. Бул деген бая Бакиевтер кеткенден кийин бул банк мамлекетке өтүш керек эле. Бирок булар өткүзбөстөн өздөрү өткүзүп алган да. Мына кыскасын айткандачы, ошону мамлекетке кайтардык. Дагы айтайын, Бишкек ликер водочный кайтардык. Анан 5 миллион доллар акчасын дагы мошенниктер аркылуу акчасын анан да мамлекетке өткүздүк. Баткен облусунда мыйзамсыз жеке менчик өткөрүлгөн базар баасы 6 миллиард сомдон ашык турган жалпы аянты 138 гектар 64 жер участкалары түзгөн жер тиркелер мамлекеттик балансына кайтарылды. Бул да резонанстуу кылмыштарга тиешелүү болот. Үчүнчү жактар мыйзамсыз менчиктештирген 5 миллиард сомдон ашык 60 миллион долларлык ашык бааланган жеке ишкер Полишев таандык болгон Железобетон акционер ачык коомдук мамлекеттик мүлккө кайтарылды. Бул дагы тергөөдөн кийин Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жураев дейт. Жураев атын билбейт экен, СМ деп турат. Тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилген кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөр менен Кызыл Кыя машина куруу заводунун балансына өткөрүлдү. Заводдун чектеш жалпы аймагы 22 гектар камтып, болжолдуу бааланган баасы 4 миллиард сомдук мүлк өткөрүлгөн. Бул бир нече резонанстуу кылмыштар боюнча, мен орусчасын айтпай, кыргызчасын айтайын, кетти булар. Так, дальше. Эми по личности. Билесиздер, бизде уюшкан кылмыштуу топторго каршы каттуу аеосуз күрөш жүрүп жатат. Жана бул аягына мына чыгып калдык десем болот. Себеби эмне үчүн аягына чыгып калдык? Себеби азыр бүгүнкү күндө мамлекетибизде уюшкан кылмыштуу топ деген уже формировка жоголду. Алар жок. Мындай жеке анча-мынча кылмышкерлер бар. Эми кылмыштар бар жерде болуп турат, алар бар, аларга да милиция тарабынан иштер жүргүзүлүп атат. Ошол уюшкан кылмыштуу топту кантип жок кылыш керек болгон биз үчүн? Эң негизгиси булардын финансылык булактарын биз жок кылышыбыз керек эле. Бүгүнкү күн ушуга чейин уюшкан кылмыштуу топ Кыргызстанда өтө байып кеткен. Кыргызстандагы эң бай
адамдардын ичине уюшкан кылмыштык топтун лидерлери кирген. То есть алар кандай болсо да чиновникти да сатып ала беришкен, бизнеси да жасай беришкен, бүт бардык нерселерди жасаганга колдору узун болгон. Мына ошол уюшкан кылмыштык топтон уюшкан кылмыштык топ менен күрөшүү багыты боюнча мамлекеттик кирешесинен бардыгы болуп 50 миллиард сом алынды. 50 миллиард сом уюшкан кылмыштык топтун эсебинен алынды. Булар кимдер? Бул Камчыбек Асанбекке карата, Досонов, аты ким эле? Кадыр Досоновго карата, Эркин Мамбеталиевге карата, Чыңгыз Жумагуловго карата ушулар боюнча топтолгон каражат 50 миллиард сом болду. Бул жерде мүлктөр бар, накталай акчалары бар, мүлктөрдүн бардыгы мындай жакшы мүлктөр, алар сатылып атат. Народнойлар, глобустар бар, пансионаттары бар. Уже 2-3 пансионат уже сатылып кетти. Так, чоң спортивный баягы курулуштары бар, жана башкалары бар. Ошолордун бардыгын алдык. Бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштык топ Кыргызстанда жок, жаналардын бардык финансылык тамырларын кыркып бүттү. Эгер бүгүнкү күндө бир бандит боло турган болсо, ал көчөдөгү жанагы тыйын тыпыры жок, көчөдө калган бандит. Мурдагыдай беловоротничковый бандиттер жок уже болбойт. Мындан ары Кыргызстанда уюшкан кылмыштык топ болбойт, эч кандай смотрящий, вор в законе, дагы деген сөздөр бар, ошолор болбойт уже. Все. Кыргыз элибиз Кудайга шүгүр, мындан ары тынч, эсен аман, бандиттерден коркпостон, биздин ишкерлерибиз өздөрүнүн бизнесин кылып, бардык өз иштерин жасай берет. Биз ушуга жетиштик. Мына акыркы 4 жылдагы ишибиздин негизинде. Матраимов боюнча билесиздер, уюшкан кылмыштык топтун дагы бир чоң маселеси бул ошол финансылык подпитка болуп, финансы жагынан алар көптөгөн жакка кирип кетишкен. Булардын финансылык кылмыштардын Матраимовдун кылмыштарынын бардыгы финансылык кылмыштар. Финансылык кылмыштардын негизинде Райым Матраимов кармалды, 2 жолу кармалган. Биринчи иретинде жана экинчи иретинде бардыгын кошкондо. Райымбек Матраимов мамлекетке 223 миллион 419 миң 615 акш долларын өткүзүп берген. Бул 18 миллиард сомдон ашык акча. Эми баягы эмесине карап, жана курсуна карап өзгөрүп турат да, 18 миллиард сомдон ашык акчаны Райым Матраимов өткүзүп берген. Мүлк түрүндөгү баары жазылган экен, буларды окуп отурбайын, ошол негизинен ошол 223 миллион 419 миң 615 акш долларын өткүзүп берди. Так. Эми мына акциздик маркалар боюнча мен сиздерге подробно бир информация берип коеюн. Урматтуу журналисттер, өзүңүздөр билесиздер, акыркы 20 күндөн бери биз ушул акциздер боюнча, налогдор боюнча өтө чоң коррупциялык схеманы ачтык. Бул коррупциялык схема өтө тастыкталган, өтө мындай даярдалган. Бул жерде бир нече ошол налогду жыйноочулардын, салыкты жыйноочулардын жетекчилери катышкан, жана ошолордун кызматкерлери катышкан. Булар бул кылмышты өтө мындай бекитип, даярдап, эч ким көрбөй турган кылып, эч ким билбей турган кылып даярдашкан. Жана бул кылмыштын көлөмү өтө чоң суммада болгон. Мисалы, булар эмне кылган? Мына элде айтылып жүрбөйбү? ЭТТН деп. Электрондук товар товарно-транспортная накладная. Электрондук товарно-транспортная накладная дейт. Мен ушуну силерге бир 2 мүнөткө түшүндүрүп коеюн, себеби журналисттерге бул түшүнүктүү болуш керек. Эмне үчүн ЭТТН деп атышат? Булар ЭТТНди эмне кылышкан? Булар ЭТТНди ар бир товар чыкканда акциздик марка, скажем, водка да, арак чыкканда, ошо аракка акциздик марканы жабыштырат да, анан кийин сатканы жөнөтөт. Ошо сатканы жөнөткөндө ошол жерде ЭТТНди жазышат. То есть товар транспорт накладная электрондук. Алар эмне кылат? Ошону жазып чыгарат дагы, товар кете берет. Кете турган жагынан барып сатыла берет.
А ЭТТНды возврат не деп коет эле? Возврат отклонен деп туруп, акча кайтарып алышат дагы, аны жок кылып жиберишет. Бирок товар кетти. Анын ордуна кийинки товар чыгарып дагы ошентип кете беришет. То есть бул ушундай мафиозный баягы структура болгон, ар бир кайтарылган ЭТТНды налоговый инспектор текшерип, эмне үчүн кайтарылды, кандай болду деп акты түзүш керек эле. Бирок биз текшерип чыккандан кийин азыр дагы эле текшерип атабыз. Миллион ЭТТН кайтарылып келинген. Бирок бирөөсү дагы ошол налоговый инспекторлор тарабынан текшерилген эмес. Бирөөсү дагы. Общий оборот суммы приблизительно около 500 миллиардов сом болгон. Точнее 464 миллиардов сом болгон. Ушунча акчаны баягы көмүскө экономиканы алып чыгышканда контрабанда менен ушул налоговиктер өздөрү ушуну менен машыгышкан. Так? Бул жерде приблизительно эсептеп келгенибизде бүгүнкү күндө 30 миллиард сомго чейин налог төлөнбөй калган. Ошол контрабанданын эсебинен. Мына көбүлөр айтып атышпайбы, эмне үчүн налоговойдун башчысын кармады, анын орун басарларын кармады, жанагы кызматкерлерди кармады деп. Мына ушун үчүн кармаганбыз. Бүгүнкү күндө ушул иш дагы жүргүзүлүп атат. Мындан кийин дагы азыр текшерүү аудиттер коюлду. Бул дагы бир жолу айтайын. Бул кылмыш өтө даярдалган, мындай профессионалдуу түрдө бекитилген кылмыш болгон. Буган мынчалык киришип таппаганыбызда бул дагы деле боло бермек. Анан кийин эң негизи биз эмне үчүн адвокатты кармадык, Алтынбекти. Так, кармаган себеби ушул кайтарылган ЭТТНдерди алар салык инспекторлору текшерип, дагы бир жолу айтайын, ар бирин текшерип, эмне үчүн кайтарылгандыгын себебин жазыш керек эле да. Булар текшербей койгон, атайлап. Себеби ар бир кайтарылган ЭТТН үчүн булар өздөрүнүн мындай коррупциялык долясын алып турушкан. Иштейди, миллион ЭТТН кайтарылды. Миллион ЭТТНден 1 доллардан алсын, миллион доллар алып коюшкан. А эгерде 10 доллардан алса, 10 миллион доллар алып коюшкан. Мына ушуну азыр казып чыгып атабыз. Кимге кетти бул акчалар? Кимдер алды бул акчаларды? Так? Ушунун баарын азыр казып чыгып атабыз. Жана мындан кийин дагы жанагы жоопко тартабыз. Дагы бар адамдар. Так? Кече эле мындан 2 апта мурда коюлган налоговойдун жаңы башчысы коюлду эле. Фамилиясы ким эле? Кыдыров деген коюлду эле. 2 аптанын ичинде ал киши дагы кайра түшүп калды. 2 аптанын ичинде, 15 күн ичинде ал киши кайра ушул ЭТТНдерди жашыргандыгы боюнча дагы түшүп калды. Аны да бүгүн кече президентке биз представление бердик. Президент азыр башка бирөөнү назначить этип атат. Аны дагы жоопко тартабыз азыр. То есть мындан ары мамлекеттин бюджетине кол салгандардын ар бирин аябастан жоопко тартабыз. Ким болсо да.